Бүгін 2 февральға қараған түні Бишкек жылулық электр борборында жарылуу болды. Алғачкы маалыматтар бойынша ТЭЦ-тегі 14-чү жылытуучу буу казаны жарылған. Жарылуудан кейін башка буу казандарды суу каптап, алардын баары өчүрүлдү. Шаардын бир бөлүгү 60 миңдей батирде жылуулуксуз калып, бүтүндөй Бишкек калаасы ысык суусуз калды. 2024 жылдын 2 февралында таңкы саат 3-тө Бишкек шаарынын ТЭЦ-инде авариялык ситуация катталды. Ошого ылайык шаардык ТЭЦ-тен айрым бир оборудованиялары иштен чыкты. Энергетика министрлигинин өкүлдөрүнө сөзүнө карата, азыр жылуулук төрөт үйлөрүнө жана ооруканаларга толук кандуу берилип жатат. Мектептер жана бала бакчалар онлайн окууга өтүштү. Башка батирлерде жылуулук бар, бирок нормадан төмөн. Бийликтин өкүлдөрү 5-7 күндүн ичинде Бишкекти толук кандуу жылуулук жана ысык суу менен камсыз кылганга аракет кылабыз деген убада беришүүдө. 3-5 бригадаларды тактайбыз. Бул основной сварщиктер, наладчиктер, ошо именно өздөрүнүн специалисттери. Булардын божомолу менен 5 күндөн 7 күнгө чейин кары эле өзүнүн калыбына келип, кары иштей баштайт дедиз. Жарылуунун кесепетинен 5 адам жабыркап, азыр 2 кишинин абалы абдан оор. Аларга 80% териси күйүп кетти деген диагноз коюлган. Жардыруунун масштабын ушул видеодон көрсө болот. ТЭЦ-тин көпчүлүк имараттары талкаланганын көрүүгө болот. Өзгөчө кырдаалдар министринин айтымында жардыруунун себебинин 2 версиясы каралып жатат. Биринчиси атайын жасалган диверсия, экинчиси техногендик кырсык. Биринчиден это технический жагынан бул тактоо иретинде эмнеден болушу мүмкүн себебин, экинчи ретинен бул служба национальной безопасностьтен аерде возможные следы диверсионных каких-то моментов. Ошо эки возможный версияны отработка кылып атышат. Чиновниктердин айтымында жарылуу ТЭЦ-тин эски блогунда болгон. 14-чү буу казаны 2023 жылдын декабрь айында эле капиталдык ремонттон өтүп, 31 декабрда эксплуатацияга берилген. 60-70 жылдары котелдор эксплуатацияга берилген, өзүнүн нормативдик срогун, мөөнөтүн аткарып бүткөн. Жалпысынан кышка даярдык боюнча даярдыктар жакшы болчу, комиссия өз ишин жүргүзүп, жыйынтыктарын чыгарган. Бул эми оборудованиянын эскилигине жеткендигине байланыштуу оборудование деген оборудование экен, ошол себептен ушундай күтүүсүз жагдайлар катталды. 2023 жылдын сентябрь айында Бишкек ТЭЦ-ин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жеке өзү текшерип, андан соң шаардыктарды ТЭЦ кышты эч кандай кыйынчылыгы жок өтүп кетет деп ишендирген. Көз карандысыз эксперт Расул Умбеталиевдин айтымында жарылууга Казакстандан келген шабыркүл көмүрү себеп болушу мүмкүн. Бул казандардын өзүнүн баягы техникалык чеги бар. Аны жүктөп берсең, ал я иштен чыгат, иштей калат, я жарылат. Анан Казакстан көмүрүн жагып атпайбыз го. Бул туура эмес. Мен дегенде мен көп жылдан бери айтып келатам. Казакстандын көмүрү бул зыяндуу, анан кийин жарылып кетет экен, бул эмеси бар, мүмкүнчүлүгү бар. Ошо негизинде ошону эске алсак, бүгүнкү ушундай чоң ири авария болбойт эле. Кырдаал президент Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө. Садыр Жапаровдун айтымында мурда 386 миллион долларга ТЭЦ-ти эптеп-септеп модернизация кылбай, жаңы ТЭЦ-ти курууга мүмкүнчүлүк бар болгон. Эми болсо ТЭЦ-ти толук кандуу модернизация кылабыз. Ага керектүү каржылоонун баарын табабыз деп Садыр Жапаров өз убадасын берди.